депутаттарга тийишпейли, андан көрө улуучу жарандардын маселелерди чечсе жакшы болот эле прокуратура. Мына мага да кайрылып атышат, Чүй областында бир жаранды чакырып 4-5 саат ал отуруп күткөн. Прокурорлор анан чарчап кетишкен жумуштан. Кетебиз деп. Өзүлөр чакырып анан өзүлөр кетип атышат да. Гер жарандар мага кайрылышат, мен башкы прокурорго кире албай жатам, герде мен өзүм каттарды жөнөтөм. Кабыл алыңыз деп. Эми ушундай болсо, андан көрүп жарандар менен жолукпайбы? Я думаю, что мы должны уже сегодня, во второй половине дня, пригласить генерального прокурора и заслушать те вопиющие факты, которые имеют на сегодняшний день, после высказывания наших коллег, приглашать на допрос, неважно, в качестве свидетеля или нет. Но мы знаем, что органы прокуратуры, мои коллеги, к сожалению, я узнаю такие факты о том, что они главные законники в Кыргызстане, но при этом сильно очень, главное, нарушает и попирает Конституцию Кыргызской Республики, закон о статусе депутата Кыргызской Республики. Сиз Жогорку Кеңештин төрагасы катары бардыгынын жоопкерчилиги сизде да. Тилекке каршы бүгүнкү күнү Жогорку Кеңеш башка бир нукка түшүп алды. Такыр эле бир башка жол менен кетип атабыз да. Күндө шоу, күндө скандал. Сыртта ошентип эле айтып калышты, шоу башталды депчи. Же болбосо бир жаман бир передача бар экен, Домдуба башталды деп калышты. Чын да, эми ачык айтканда. Ошондуктан мен сизге сунуштайт элем. Бүгүн кечинде келиңиздер, эң аягында өзү ичара сүйлөшө албайлыбы? Эшик ачыгын жабып артындабы, же өз ара иш кылса, маселе өзү бир сыйра карап, каяка баратабыз, эмне болуп атабыз? Мына жерде кесиптештерибиз шоу деп атпайбы? Алар Акылбек Жапаровка кирип, көрүнгөн жерге кадрларын коюп, өкмөт менен ыймалашып отурат. Табакташ. Аларга шоу. Бирок депутаттарды кабинетине келип, 3 прокурор алып кетип атат. Биз эмне Батукаевпызбы? Же Кадыржан Батыровпузбу? 2010-жылы элдерди кырган. Биз мына $120 000 Дордойдон алып чыгып кеткен ишкердин укугун коргоп атабыз. Алар бүгүн бербесе акыретте Алланын алдында берет. Бүгүн берип койсун мыйзамдын алдында деп атабыз. Биз шайлоочулардын укугун коргоп атабыз. Биз мыйзамдуу мамлекетте жашайлы деп атабыз. Шо деп адвокат болбогула. Мүмкүн силердин да бир жерде ишиңер бардыр козголуп калган. Биз депутаттардын конституцияда укугун айтып атабыз. Урматтуу коллега, бокстун эми өзүнүн кесепети тиет окшойт. Сиз жакшы түшүнбөй калдыңыз окшойт. Шоу деп мен ошон үчүн шоу деп атам. Регламентте жазылган, конституцияда жазылган нерселердин баарына тейлеп бүгүн алып кетип атканды айтып атам мен шоу деп. Ошол шоу эмес, анан эмне болуп атат? Мыйзам бузулуп атса шоу дейсизби? Наоборот айтып атам мен. Келгиле өзүнү карап алайлы бир сыйра. Эмне болуп атабыз? Күндө бизде ар кандай маселелер болуп атат бул жакта. Депутаттын эң негизги максаты бул мыйзам жазуу жана элдин үнүн угузуу. Элдин үнүн угузганда дагы туура эмес иштер болуп атат. Мен ошону айтып атам. Наоборот айтып атам мен. Депутаттарга адвокат болуп атам. Кызык го? Мынчалык ынтымагыбыз ыдыраган болсо тарап эле кетпейлиби баарыбыз? Не кылабыз мындай кылып иштей албагандан кийин анда бардыгыбыз? Бул биринчи. Экинчи, Курманбек Зулушев жөнүндө сөз болуп калды. Жакшы жагында айтып коеюн. Элди аралап тарыхта болбогон ген прокурор элдин бүт баарын аралап келди. А колунда иштеген миңдеген сотрудниктин ар биринин кандай кимге, жаранга кандай мамиле кылышына туура түзөн-түз башкы прокурор жоопкерчиликтүү. Андыктан мына кечеки келип 3 прокурор депутатты алып кеткендиги бул туура эмес иш. Ушул жерде деле сурай турган нерсесин сураса болмок. Анан депутаттын да өзгөчө ар биринин статусу бар. Андыктан мындай бири-бириңерге шоу дебестен болгон реалдуулук жашоо менен иштешибиз керек туугандар. Анан анча-мынча мурдакы президенттердин аттары аталып кетип атат. Өзүңүз Нурлан Тургунбекович Аксы районунан болосуз. Аксы районунда 6 кишинин өлүмүнө байланышкан окуялардын күнөөкөрү Аскар Акаев тактап салдык. Эмне үчүн анда Бакиев тап келип азыр как раз Атамбаев түрмөдө отурат. Экөөнү оштун ставка кылып
terstirirbelүү 2010 жылдагы 98 кишинин өлүмүн. Эмне үчүн мындай тандалма выборочный кылабыз мамилелерди? Аскар Акаевди актадыкпы? Анда Бакиевди да алып келип актайлы, Атамбаевди да камактан чыгаралы. Бири-бирин президенттерге баарына бирдей мамиле кылалы да. Урматтуу депутаттар, айттыңыздар, дедиңиздер, мен дагы айтып коеюн, мен дарегиме суроолор болду. Бул маселе боюнча ушул биздин эки депутатыбызды башкы прокуратура тарабынан суралганы боюнча мен дароо реакция кылып, башкы прокурорду чакырдым. Башкы прокурор аймактарда экен. Башкы прокурор келери менен сүйлөшөбүз. Биринчиден, экинчиден, ким гана болбосун, жөнөкөй жарандан баштап депутат, өкмөт мүчөсү бардык мындай маселелер мыйзамдын чегинде болуш керек. Айрыкча биздин депутаттар жөнүндө сөз болуп атканда, бул маселе өтө олуттуу маселе. Сөзсүз түрдө суралат, жооп берет, чакырабыз, айтат. Бул эч кандай бир реакциясы жок, калбайт. Бир гана нерсени айтып коеюн, раз ушул жерде депутаттар кече прокуратуранын дарегине айтылган сындардан улам алар реакция жасашты. Ушул силер айткан үчүн ошол маселелер тегерегинде иштеп баштады. Ал эми аша чапкандыгы боюнча бул башка сөз. Бул боюнча башкы прокурор сөзсүз келип жооп берет бул боюнча. Мен өзүм да сүйлөшөм, бул жерде жыйынга да келип депутаттардын суроолоруна жооп берет сөзсүз түрдө.